Көп учурда биз чоң нерселерди күтөбүз. Ойлорубуз учкул кыялдарга жетеленип, алыска кетет. А бирок Кудайды жердеги майда барат нерселерден деле көрүүгө мүмкүн да. Эртең менен уйкубуз кана ойгонуп, рахаттана керилип, чоюлуп, ордубуздан турабыз. Терезеден күн жылмайып, нурлары менен эркелетет. А бирок ушул таңда канчалар ойгонбой калды экен. А канчалар далайдан бери төшөгүнөн тура албай калды экен. Таттуу токоч менен чай ичебиз. Ачарчылык деген нерсе бизге тааныш эмес. А кимдир бирөө далай күндөр, айлар, жылдар курсагы тоё тамак жебей, күкүм издеп күн өткөрүп, нан таппай өлүп жатышты экен. Гүлдөрү аңкыган бакчаларда сейилдейбиз. Жаратылыштын көркөм кооздугуна суктанып, жүрөктөр кубанат. А кимдир бирөө бул кооздукту көрө албайт же уга албайт. Ал үчүн бул жашыл аалам бүтүндөй караңгылык жана боштук. Уктаганы жатабыз, иштейбиз, же кайдадыр сапаралабыз, баарлашабыз, каткырабыз, ырдайбыз, тирүүбүз, Кудайдын куткарылган балдарыбыз. Ал эми коңшубуз канчалык сонун адам болсо да куткарыла электир. Биз чоң кереметтерди күтөбүз. А бирок жашоонун, тирүүлүктүн өзү керемет. Анын күнүмдүк өтүп жаткан агымы, иштери керемет. Ошондуктан ар бир майда барат нерседе Кудай даңкталып, ар күнүбүз кереметке толо берсин. Чыныгы кубаныч майрамдардагы шаан шөкөт эмес, башкалардын кыйынчылыгына, турмушунун кыйчалыш жагдайларында колдоо көрсөтүп, жүрөгүн шыктандыра алсаң, ошол чыныгы кубаныч. Чыныгы ишеним деген коюу караңгылык жолуңду тосуп, эч нерсе мүмкүн эместей сезилип турган учурда, сен жөн гана Кудайдын сөзүнө ишенип жашаганың. Чыныгы эр жүрөктүк, жан дүйнөң коркуп турса да, Кудайга таянып, алдыдагы оттуу жебелерди карай кадам таштай алганың. Чыныгы карапайымдык, жашоодо жеткен ийгиликтериңде адамдардын көзүнчө тартынбастан Кудай менен мактана алганың. Чыныгы момундук, күч менен бийлик башкаларды тебелеп тепсеп кетчүдөй болуп турган шартта сенин унчукпай жеңип кое алганың. Чыныгы күч бороон чапкын түшкөн жашоо дайрасында Теңирге таяна алганың, Теңирден күч алганың. Анткени Теңирдин күч менен коркунучка болгон көз карашы биздикинен башкача. Адамдар жогору баалаган нерсе Кудайдын көз алдында эч нерсеге арзыбайт. Ал эми адамдар кайсы бир акылсыздык деп эсептеген нерсеге Кудай асманда кымбат баалуу деп баа берет. Жашоо мына ушундай асылдыктарды түшүнүү менен баалуу. Чыныгы керемет мына ушул асылдыктарды жашоо агымында бирге ала жүрүүдө көрүнөт.